Жаныбек Калканович, маяктагы карап атам да, мына Ош областын талкууладык. Кийинки сеттеги Чүй областын жазып турсаңар, АТР менен жаңы аттарын жаздыңыздарбы? Эскиче кетип атат да. Урматтуу жетекчилер, бияка келгенден кийин АТРды силер жасап атасыңар өкмөт. Анан депутаттарга эски аттарын алып келесиздерби? Айыл өкмөттөрүн карасаңыздар, 23 айылды жазып турсаңар, 14 айыл өкмөт депчи. Сокулук району. А названия все старые принесли. Елена Жалбековна, извините. Сейчас не успели, просто мы вот раздать не успели. Алып келишти жаңы обновленный. Ну, мындайда эми башында өзүңөр туруп алып требуйте. Депутаттар адашып кетсе интернетте тим эле тутуп салат бизде. А силер өзүңөр адашсаңар силерге жарашабы? Бул уятта. АТРды кылып алып туруп, старый название алып келип атасыңар. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Биякта деген ошондо өзгөрүлөт. Айыл өкмөттөр башкача берип калды. Мисалы ошол Сокулук районунда. Кандай кылып карайсыздар анан? Жаныбек Калканович. Районунда Эльвира Жыргалбековна. Сокулук районунда 23 айыл кирип атат да бул жердечи. Ошол эле жанагы критерий боюнча тандалып алынган. Буну биз көптөн бери талкуулаганбыз го, бирок деген мындай да. Сиз айтып атпайсызбы азыр? Суусу бар, жок, каралат депчи. Анан суусу улам суу проектисине тиги мурдагы жетекчилер акчаны алышкан. Сиз да бул маселени жакшы билесиз да. Ошо Сокулук районунда эмес, бул жалпы Кыргызстан боюнча анда айыл өкмөттөр көп да. Акчаларын жеп койгон айыл өкмөттөрү бар, акчаларын жеп койгон, бөлүштүрүп койгон депутаттар бар местный кеңештин. Аягында кураган эл турат да. На бумаге деген мынча каражат алынган, а по факту у людей воды нет. Как вы будете решать в таких случаях? Бул Бишкек шаарында Бишкек асфальт сервис боюнча маселе да. 1 миллиард на бумаге жолдор жасалган, по факту Бишкек шаарында 50 көчө жасалган эмес. Анткени Минфинден каражат сурашса, ал көчөгө каражат бөлүнгөн деп чыгат да. Азыр ушул маселелер кандай болот? Мисалы деген ошол бир айылды алсак, ошол айылда мурда мынча каражат бөлүнгөн, анан тигинче каражат бөлүнгөн, а айылдын ичине сизди жетелеп алып барсам, суу жок. Кантип чечесиздер? Иш козголдубу? Ну, где-то они как-то так, коррупция жетекчилери менен УКМК же башка органдар менен чечишип алып туруп ишти жаап коюшкан. И по факту висит это, да? Вот как вы будете такие вопросы решать? Сиздин берген сурооңуз абдан мындай орчундуу болуп атат. Мен бул суроону сизге канча ошол боюнча жолу бердим. Канча жолу келип атасыздар? Асан мырза, канча жолу келип атасыздар бул ушундай маселе менен? Мына мен кайра азыр айтып атам, бул мен парламентте жүргөн канча жылдан бери көтөргөн маселе. Вы на бумаге вот это приносите, по факту любое село, вот это я возьму сейчас Сокулуке, за руки поведу любого из вас. Мен аяктан депутат болгон билем бул маселени. Канча көтөргөндө аягында кечирип коюңуздар, аякта деген убагында деген мынча миллион бөлүнүптүр, же жанакы араб фонду менен мынча миллион берилиптир. Жегендери ким? Ошол суу бөлүштүргөн адамдар жешкен, местный чиновниктер жешкен, Минсельхоздун адамдары жешкен. А кураган эл. Азыр ошол эле маселе чыгат да. Биякта олчогон 200 миллион, 100 миллион, дагы 100 миллион деп атасыздар. Анан депутаттар 2 жылдан кийин кетесиңер, кайра бул көзөмөлгө алынбай калат деген кагаз келип атат да. Урматтуу коллегалар, мен айтып кое турган маселе бар да, орчундуу. Кантип чечебиз? Сиздин койгон маселеңизди мына азыр таза суунун директору. Бул менин маселем эмес, бул систем маселеси. Жок, ошол маселени биз карап чыктык. Булар инвентаризация полный мониторинг жасап атышат. Кээ бир айыл өкмөттөр мындай эмеде да калбаптыр, мына азамат таза суу боюнча. Силер АТРды анан жетекчиликке кантип отчет бердиңер? АТРдын ичинен могун баары карала турган маселе болчу. Вы АТРдын реформасын 1 жылда бүт баарын калыптантып чечип туруп беребиз деп ушактан канча биз уруштуруу керек? Язычок болуп атат, кандай болуп калат, тигил маселе, бул маселе десек, начиная от этих кадров, заканчивая ушул суу боюнча. Бүт баарын Эльвира Жыргалбековна, кровь из носу до конца Нового года мы закончим дедиңер. Уже мына январь бүтүп атат. Вот сейчас опять вот этот язычок. Мисалы мен азыр мына окуйун да, бүт Сокулуктун 23 айылын окуп берем, азыр эл угат, анан жылдын аягына чейин бул маселе чечилбесе, кайра чиновниктерди алдап кеттиңер деп алдамчы деген атка мына канча жыл бою Жаныбек мырза, сиз экөөбүз ал суу Чүй боюнча канча ушул маселени талкууладык да. Өткөн чакырылышта да мага ушактан жооп бергенсиздер, сиздин министриңиз жооп берген. Жыргалбековна инвентаризация кылып атабыз, баары чечилет деп. Мына пошел 9-й год деген сөз да. Азамат, сен
Азат мырза, жооп берсеңиз азыр кылган маселе Сокулук райондору боюнча. Саламатсызбы, Элвира Калай мырза, бул Жолдобаева? Сокулук гана эмес, бул Кыргызстандагы сиз бүт айылдар боюнча маселе. Жок, азыр Жалал Абадка баралы, Баткенге баралы, Таласка баралы, ушундай айылды эмеске таап туруп, колуңар жетелеп берем десем, жок биз чечебиз, АТР бүтсө, жылдын аягына чейин чечип беребиз деп, өкмөт ошондой сөз убада берген. Маселе чечилген жок, бир жылдан кийин да чечилбейт. Ортодо бул акча элдин мындай түшүнүгүндө болуп калат, акча желип кетип атат деген сөз болуп атат да. Мисалы биз көтөрсөк, мен даже уялып атам, азыр могу списогун окусам. Анан жылдын аягына чейин, акасы у вас сууга акча бөлүнүптүр деп сизге бербейбиз деп кайра чыгып атат да. Бишкекте, Бишкек шаарында да бизде ушундай ызычол бар да, Бишкек асфальт сервис. урматтуу Алмаз мырза, азыркы Элвира Жаргалбековдун көтөргөн маселе боюнча мен азыр айтып кетти. 9 жылдан бери ушул маселелер 30 жыл деп айтып берилди да. 30 жыл деп коет. Азыр келип атасыңар мына гранттык жол. Биринчи фаза 200 миң, кийинкиси 100 миң, жалпы 400 миллион доллардык долбоор гранттык. Алайда Азыр- андай айылдар бар, мен билем. Азыр мына айтып кетти, ошончо Биз барганбыз да. жоңуз айтып коюңузчу, мына азыр айтып атат. Жасайбыз деп туруп, анан кийин жасалбай иш койгон долбоорлор бар экен, туурабы? Суубуз жок Кыскача деп. айтып бериңизчи. Кантип чечесиздер? Азыр ушул жактан деген мен ушу бизди угуп аткан өкмөт башчысына да, Адылбек Алишевичке да кайрылат элем да. Бул кайра жалган сөз, бул кайра мамлекеттик кызматта коррупция, чоң коррупциянын ачыла турган дагы бир маселеси болуп атат да. Как вы это решите? Вы не решите этот вопрос. Вы АТР сделали, вы не решили. Вы инвентаризацию не сделали. Вы по факту не знаете, в каких селах, какие деньги списаны. Нет у вас этих документов, Минсельхоз. И не Эльвира будет, Журналбековна. потому что этим никто не занимается. Вам выгодно, чтобы был вот этот бардак. Элвира Жыргалбековна, бизге таза суу жакында эле өттү, биз уже мониторинг жасап атабыз. Мына Азамат, сен айтып койчу. Элвира Жолдобаевна, уруксат берсеңиз. Замминистр болуп сиз бияңызды карайсызбы? Сиз билесиз да маселени жакшы. Таза суу боюнча жалпысынан 2014 айыл болсо республикабызда. Бүгүнкү күндө сиз айткандан кийин ага чейин дагы жумуштар болгон. Туура айтасыз, 2007, 2008, 2014, 16 жылдары ар түрлүү банктардан акча келип, таза суу деп көп проекттер болгон. Ал проекттин натыйжасында бүгүнкү күндө эски базада суу бар деген жер болсо, бүгүнкү күндө ал жерде суу жок жерлер көп. Биз ал боюнча анализ толугу менен өткөрдүк. Мисалы, бул проект ала турган болсок, бул проектте айыл өкмөт менен, акимдер менен биргеликте банк биздин ОРП бирге жерине барып, ал жерде айыл өкмөттүн зданиясына обсуждация этилип, по факту кайсы айылда суу бар, суу жок аныкталып, анан тандоо өткөн да бул проект боюнча. Анан бул проект боюнча айта кетсек, до конца жетеби, жетпеби дегенде, бул жерде тиги 2008 жылдан бери механизмдер банкта кыйла өзгөргөн. Азыр банк жактан, Минфин жактан целые ступени проверок есть. Бардыгы өтөт да, Элвира Жыргалбековна. Анан берде 4 миң доллар дегенибиз, бул азыр 126 айга проектный сметная документация даярдайбыз. Анан ал ОРП кийин жана 200 миллионду биякта внутри государственный процедура боюнча иштейт. Анализди өткөрүп, бүгүнкү күндө кайсы айылда суу бар, кайсы айылда суу жок, толук анык бизде маалымат бар. Текшерүү боюнча бүгүнкү күндө ансыз деле органдар тарабынан бизге заявкалар келет, каттар келет. Текшерүүдө Сиздин аты жүрөт. жөнүңүз ким? Шадманов Азамат. Азамат мырза, башка айылдарды айтпай эле коюн, давайте вы мне вот посылбашы дайте. Бар деп атасыз. Именно могу азыр сөзүңүзгө жаңылбаңыз, ал айылды мен жакшы билем. Она мне вот сейчас сидеть и говорить, давайте я вам письменно дам, тоже врать не надо. Ребят, мындайда рапортовать в микрофон красиво, это ваша работа, мен түшүнөм. Но по факту мен сизге айткан нерсе, мен именно могу Сокулукты алайлы, ушул жакта отурган Вайын Антоновканын ызычуусун билесиңер, жакшы билесиздер. Фрунзенский айыл өкмөтүнүн ызычуусун жакшы билесиздер. Или билбейсиздер. Камышановкада вообще отродясь воды не было. Нижнечуйск, Камышановка, Жаңылпактинский, ушул 3. Ороктун айыл ызычуусу бар. Бишкек горводоканал менен. Вы прекрасно эти маселелерди знаете, а не говорите только банктар жөнүндө. Аякта шаар менен тиги айыл Сокулуктун ортосунда ызычуусу бар. Аякта арабский фонддор менен алынган акчалардын коррупциясы бар. Ызычуусу, желип кеткен акчалар. Анан зачем брать, говорить, у нас все есть деп? Суу жок болгон үчүн биз кошуп атпайбызбы? Мисалы, Арал Ближний, Асылбаш, Кировская, Первомайя, Сокулуктун өзүн кошуп атабыз. Сиз айткан Первомайскаяны кошуп атабыз. А Сокулукту кантип өзүң кошуп атасыңар, если у них канализационная полностью инфраструктура вся сгнившая? Не, ну надо сначала Ну, проектировать, а как дать вы пишете, воду, а вы туда потом воду? канализацию же делают после водоснабжения. Там полностью инфраструктура, там только на один проект ваших этих 200 миллионов сомов не хватит.
Нет, у нас, смотрите, в части водоснабжения мы Сокулук в первой фазе обеспечим водоснабжением. Во второй фазе у нас предусмотрена система канализации, канализационно-очистное сооружение для районных центров, в том числе для Сокулука. О каком объеме идет речь? Объем Давайте инфраструктурно поговорим. стоков вы имеете в виду? Да, сколько? Объемы стоков будут рассчитываться от того, какое количество жителей, сколько социальных объектов, и от того, что сколько будет подаваться кубических метров в день в населенный пункт. От этого будет исходить. Это будет при проектировании решаться объем стоков. Но до этого у вас этой информации нету. Ну, на сегодняшний Но день. надо же говорить, что у вас нету этой. Я о чем и говорю сейчас. Ну, да. Шабдан Мырза, я вас не критикую в том плане, что вы плохой человек. Я говорю, что у нас системы преемственности нету. Вы меняетесь, приходите, уходите, а люди остаются с проблемами. А государство, чиновники берут очередные кредиты, которые сажают наш и внутренний, и внешний долг такой. Просто красивые названия другие. А по факту Сокулукта больше половины этих сел как были без воды, так и остаются без чистой воды. Это не только Сокулук. Я говорю, я вам найду эти переписки у меня с алайцами, Чоңалайдан жазгандарды. У нас отродясь воды не было, 10 айлык мөту меняется, деньги с чиновником пилят, а воды у нас нет. Я только об этом говорю. Результат чок болататта. А жаман көрүнгөн ким? Очередной президент, очередной премьер. Потому что на местах вот среднее звено чиновников на этом делают деньги. Я извиняюсь, да, просто мен накипело, потому что я сколько раз это поднимаю, результатов я не вижу, да. Асан Мырза, большая просьба. Не приносите, пожалуйста, старые названия, пусть не позорится Кабмин. Сделали атыр. Өзүңөр уят болуп туруп эски чап келбегиле. Анан жана кайткан сөздөрдү могу Шабдан Мырза айтып атсаңыз. Давайте письменно мне принесите ваши расчеты на сегодня, то, что у вас есть. Не обманывайте. Сидит замминистр сельского хозяйства, говорит, без даярбыз атырмен дардап келдик. А сиз айтып атасыз, биз каражат бөлүнгөндөн кийин расчет жасайбыз деп. Это знаете, сколько лет займет у вас? В одном только большом районе. Это второй район по величине, по фактическому проживанию народа. Там давно уже не 200 тысяч. Рахмат. Маматович, мен кечирим сурайм да. Мына бердик деп, өкмөттүн орун басары Асан Мырза мага кагазды берип атат да. Успокойтесь, больше не задавайте вопрос деген сөзү да. Вот они принесли измененный по Сокулуку, Чуйская область, хорошо, тот Сокулукты алалы да. Биякта кайра эле эски айыл өкмөттөр. Бизде Сары Өзөн деген жаңы айыл өкмөт бар. Жаныбек Мырза, Чүйдү сиз жакшы билесиз. Ошонун ичинде Төш, Булак, Асыл, Баш, Крупский кирет. А бул эмне эски кагаздарды? Это что за АТР? 300 раз өзгөртүп атасыңарбы? Өзүңөр өзгөртүп койдуңарбы? Мурда кирип калган боюнча кетип атат да. Жаныбек Мырза, мындайда просто вы в Кабмине привыкли в микрофон говорить одно, а делать другое. Вы сейчас, 5 минут назад я вопрос задала. Сидит здесь представитель кабинета министров Асан Абдрахманович, и мне раз. Вот сидит ваш Айвай, вы вообще не перебивайте, пожалуйста, у вас привычка только женщин перебивать у всех у нас, чиновников Кабмина. Мындайда, вон там вот сидит молодой, я думаю, очень грамотный, умный, образованный человек, Шабдан Мырза, специалист. Өз кызматыңар аябай кыйын билесиз, Жаныбек Мырза, сиз да профессионалсыз, просто калп айткан токтотуп кылачы. Вот вы принесли бумагу и сказали мне, Эльвира Жиралбековна исправили, биякта отурат, ну хорошо было, Ош области депутаттар, может, Сокулуктагы айыл өкмөттөрдү билиш, они не обязаны знать дегендейби, не знают деп. Но это же вранье, вы принесли мне бумагу, на которой по-старому то, что вы сейчас было, кайралейский чек берет атасы. Уятта. Бұл көз боямаушылық емес, бұл вообще микрофонға қалып айтқан мындай вопиющий факт. Өзгөрттүк деп не плетасыңар? Алды алада. Или у вас это задача там, ептеп по телевизору, чтобы выглядело так, что вы все правду говорите, деп, бірдемен апкалерлеп, чтобы они там все уже прекратили вам вопрос задавать. Если вы на таких мелочах сами алды атасыңар, мына өзгөрттүктө берген кагызыңар, айыл өкмөттөрүн Шабдан Мырза, ар бир айыл өкмөтүн карап чыккыла. Сокулук это недалеко, съездите, поспросите. И в конце концов, если вы свои названия через АТР вы делали Кабмин, вы их не знаете. Еще приносите и говорите, вот вам вот другая бумага, на, выучи деп бераткан кагазыңарда, вы опять же принесли старые названия. Жаныбек Мырза азыр элге
Талай мырза, мында да сиз сүйлөп атканда мен сиздин сөзүңүздү Жок, мен кечирип коюла сунуш да. берип атам буларга. Жок, А мен сен сиз неме сөзүңүздү сунуш айтып бербейсиз көргөн жокмун. атымда. Дайте мне- Азыр 9 депутат жабылды эле адына убакыт менен. Сунушу бериңиз, аны эске алсам азыр макулдашып коеюн. Талай мырза, у вас хорошая привычка, когда говорит какой-нибудь лидер фракции, скажу какой-нибудь, вы его никогда не прерываете. Когда говорит одномандатный депутат или какой-то неугодный кому-то депутат, вы сразу начинаете нас затыкать. Дайте мне договорить. Мен айтып атам го, могу сөздү, могу кагаздарды алып келгенде калп айтканды токтоткула, и, пожалуйста, не врите в микрофон. Меня это прям возмущает, да? Не врите. Или скажите, да, ката кетиптир, давайте мы вам распечатаем, но просто не врите вот так. Уже мындай жете турган немеге жеттиңер, да? Это не вы конкретно. Кабмин, вы это заслужили своим враньем. Извините. Жыгалбек мына биз бул АТРдин негизинде өзгөртүлөт. Бирок булардын баардыгы жанагы Всемирный банк менен башка банктар менен жазылып калганда муну өзгөртүп беребиз сизге. Бул шабдан биз жасып алдык бүт баардыгын Азамат. өзгөртүп беребиз. Экинчи Токулукта жашабасаңар дагы названиясын билип алгыла. Аякта Өзгөртөбүз. деген азыркы неофициальный внутренний миграция менен 400 миңдей адам уже жашайт. Уважайте вот этих людей, пожалуйста. Названияларын жатып Жарайт. алыңыздар. Рахмат.